Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Венгриянын улуттук жыйынынын вице-спикери Шандор Лежак менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн парламентарийлеринин ортосундагы байланышты активдештирүү, анын ичинде Түркмандын алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Министр Лежакка Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министрлери менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары, ошондой эле Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин 3-чү жыйыны тууралуу кыскача маалымат берди. Жолугушууда эки өлкөнүн жаштарынын билим алуу маселелери талкууланды. Тараптар мындан ары билим берүү тармагында кызматташууну өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Венгриянын улуттук жыйынынын вице-спикери Венгриянын жана башка өлкөлөрдүн окумуштуулары менен студенттери үчүн билим берүү долбоорлору жана программалары ишке ашырылып жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Министр Кулубаев институттун ишмердүүлүгү менен таанышты. Институттун долбоордук ишинин маанилүү багыттарынын бири түрк тилдүү мамлекеттердин элдеринин каада салттарын жана маданиятын сактап калуу экендигин белгиледи. Жолугушууда маданий гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулоого өзгөчө көңүл бурулду.